Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу коллегалар. Азыр чыктык, Волоколамскийден ылдыйга чыгып кеттик. Бир шакас таштадык. Мойка сойка алып машинаны палесостоп. Короче, мону арендага бергенлем. Чөйлүк бир братанга 82-жылы окуп өткөн. Аты жөнү Тилек. Палесосто жууп жүр деп постоянно айтам. Палесосто жуубайт. Еще машинаны 13 000 долг менен машинаны таштап атып кетти. Ушундай ответственный жок адамдар же ушулардын айынан бири-бирибизди жеп бүтөбүз да. 13 000 долг менен машинаны таштап бир оруска ключун берип кетип калыптыр. Короче, милиция кармап алды, алып кетти, өзү апарбады деп. Өзү биякта хавал бир Черри Промо 4-гө 7-ге ошо хавалга желли ушундай белжи желлилерге запчасть сатат. Кузовной эшик-бешик, крыло, багаждар. Брат анча может көрүп калаттыр мени, может көрбөйттүр, билбейм, короче. Группадан келип калып бердилер арендага. Ушундай ответственный жок адамдар эмне үчүн мындай кылат дейм да, машинаны таштап атып кетип. Же связга чыгып коюш керек болду. Реальный болсо, реально мен деле түшүнөм. Карызды берип коюш керек. 13 000 долг менен. Арендага берилет тугандар. 2500'den плюс 200 депозит 15 000'ге чейин. А 15 000'дан аз депозит жетпей калат, себеби штраф 25 000. Бир эле парковканыкы. Светофор красный 7500. 575'ten окуган, дагы 25% скидкалар. Штрафтары жаман көп келет. Уже пятница ночь. 4 апрель саат 22:51 болду. До утра комфортто иштейбиз. Митина жакта келди эле, короткий заказ бере бергенден кеф ылдыйда бар экен, ошого күлчат этип ылдыйга чыгып кетти азыр. Милиция, мен дагы милицияга түштүм, короче. Милиция үйдүн алдынан подъездге кирген жерден кармап кетти. Үйгө кирип кетип атып, жамыр жаатат эле, шөкүлөн басып кирип кетип атып, аркага аяк-буякты карабай эле подъездин алдынан киргенде бир гражданство кийинип алып, самокат, Яндекс самокат терип жүргөн атай ошондо кармайт экен да. Кийин форма кийип чыкты да. Короче, кирди, молодой человек, ваши документы дейт. Документти көрсөттүм, артынан эки эле шериктер келди. Шериктер келип эле кайсы квартирада жашайсың дейт. Здесь живу, десем деле болбой, пойдем дейт. Я не заеду, у меня 4 дети там спит, я не могу деп. Саат 2 болуп калды да. Болбой, көнбөйт, документтерди көрсөтөм, вот проверьте, у меня договор есть, вот десем, мынау айт. Бирөөсү кармап жетеле, жок, чыкпайм дедим. Бирөө жетелеп, бирөө артыман түртүп атат. Чыкпайм дедим да, бай лестница көтөрүлө тургандай кармай турган бар. Ошону кармап туруп алдым эле. Шөкүлөдөн тартты артка. Тартканда мойнум буулуп калды дагы. Айластан баягы немени кое бердим дагы. Кармаган кое берсем аркага отуруп калдым. Отурганда эки сразу нарушник кадады. Ошерде отурган бойдон отургузду. Күлүштү, чөнтөктөн алды. Ичке тепти, урду, кокуроко бирөөсү. Какой квартира? Айла жоктан айттым да, 259 дедим. Чыкты. Брачка менен аялы, эки баласы менен жашайт. Мен аялым, 4 балам, карындашыбыз жашайт 3 комнатта. Кирип барып эле текшерип, полный ояк-буякты карап, карындашыман 20 000 сураптыр. 20 000 бересиң, болсо отделге апарам депчи. Карындашыман анан сал корккондон 13 000 акчасы бар келе, 13 000 көрсөтсө, ошонун колунан алып кетип калыптыр. Беркилер чыккыча уже карындашыман акчаны алып кетип калыптыр.
Мен машинаға апарып салды. Ой, бияқтан бері қойды, айланып кеш керек. Дублерға салыш керек та шанчы. Мен машинаға апарып салды. Кішем менен апарып нарушник отельге апарды, апарып отельге 2,5-3 жақын барып отырдым. До утра отырдым. Короче, рапортқа хулиганство деп жазып қойыптырлы. Подпись қойбайым деп отырып до утра смена алмашты. Баяқылар кетіп қалды. Участковый келді. Оның артынан начальник замдары келді. Короче, подпись қойбайды аткен деп. Анан замы болу екен. Короче, бір майор келді. Замы болу, начальник болу келді дағы. Адай участковый пускай он разберется деді. Дежурныйдан оғылды. Участковый келді дағы. Документті алды ол, участковый протоколдар, баяқ документтерді алды. Езжай домой, через час дома буду, там поговорим. А чё отметкаға келбейдасың, не олар мен ұрыштың дейді. Смотрите, 2 часа ночи дедім. У меня 4 дети, маленький 1 год, там больше 1 года. Напугать я не заходил, поэтому там я бы все документ показал, они не понимают. Десем деле олбой. Ол деле бір-біріне тартады да. Онан кейін отметкаға келбейдасың деп эле ұрып соғып кетті. Өзінің прав қылып. Анан участковый үйге келді, текшеріп дағы ким жашайды. Өзүзле қарындашым мен үшеуіз өлөс. Анан документтерді алып, короче, 5.000-ден штраф жазып берді. Прописка жашайсыңар деп. А мен хозяин болса прописка регистрацияға қойбайды, себебі өзі Европада жашайды екен. Өзім ушу быйыл июнга чейин договорым барды. Июнга чейин бир прописка қоя тұрған, регистрация қоя тұрған квартира издейін деп атылым да. Шында оқып қалды, анан 5.000 штраф жазып, еще ID карт паспортым алып кетті. Дежурный да алып кетті, участковый албаптыр да. Мен бүгін алып қойым, ана чалам саға деділі. Участковый 5.000 жазғандайын артынан маға виска алып кеп бердейді. Байыл дедім, айла жоқ. Жоқ десең ем болды, оны дағы текшеріп неме қойбайсын деп. Бита виска 1050 рубльге виска алып кеп беріп қойдым. Оша неше өліп кетті. Неме квартира іздеш керек, квартира. Бұл жерде концерт болып тұр. Адам көп. Айда, алдырақ айда, балы бір адам бияңан жатты на место. Қана біздің клиент. Кайларам, милисаларам тұрады ойда. Рамзандың машинасы var, мен мингем мынаны. Жеберкинisi мингем бе, короче, машинаны мингем да. Клиент жоқ қой, клиент, давай. Одинцово жаққа келіп қалдық, 34-35 минутте 1600 рубльге. Заказ қылып жүрөз. 12-ден кейін 2,5 іштеп қойдық, 12-ге чейін 2,5. 5000-де іштеп қойдық, саат 2,5 болды. Бұл жақтан центрге түшіп кеттім. Домой қойып алып, жүп по делам қойып алып, домой күлчет етіп қойып. Короче, 1088 рубльге келдік. Уже 6-дан 16 өтті. Бір-екі заказ алып қойшы келді. Центрге чөт ұқшайыз. Центрде дағы кеф бар кен.
машина боюнча көргөзүп кетсем, бир сыйра. Машина 2024, пробеги 60 000 болуп калды. Комплектация простой эле. Айнек көтөргүчтөр электронный, круиз-контроль, мультиуправление, подогрев сиденья бар. Үч режимде: эконом, комфорт, спорт режимде бар. Автохолд, 1.5 турбо, 150 ваттын күчү бар. 3 цилиндр. Укупка калоочулар болсо беребиз мындай эле. 36 ай, күнүнө 2700дөн, первоначальный 100 000. Свет өзү сары светте. Бул машинаны көргөнсүздөр YouTube'да да чыккан. 80 арендада жүргөн. Мына жери тийген экен, короче. Жонан чыгарып атканда сынып кеткенди. Москванын цветинде земде летний баллондору бар. Башка сырткы келбети вообще сонун. Пленкасын бир сыра уже 1 жылда эле, 1,5 жылда алмаштырыш керек экен өзүчү. Пылесостош керек. Неме бар, набор водительчи. Бренди бар. Асага кашкасы бар. Ева коврик салыш керек, чехол салыш керек. Укуп аренда берилет, короче. Короче, бир жерде ночной клуб бар экен. Матышыга заказ алдык, матышыга. Платный дейт го, водитель канча минут экен? 34 минут 39 километр. Жокко клиент. Капшон кийип бир деревняга келип калдык го. 32 минутта келдик. 1741 рубль, 25 рубль эскаттык экен. Разворот алайлы. Проспект Мира, Ярославский. Мен чыкканда, короче, Москва не Сочи деп. Домой кылып коелу, центрде домой болсун. Центрге барайлы. 7 болду, 7-ден 2 өттү. Эконом деле жандырып коелучу. 11 000 болуп калыптыр, 11 000 план 11 000 болуп калыптыр. Домой илешип калса 12ден кийин 10 000ге, 12ге чейин 12ге чейин 2,5 000. Нормально. Даже 12 saat линияда жүрүлөк. Биз кече 9:30да чыкканбыз. Ал 7 болду. Аргы чейин 8 болсо 11 saat. Şu машина жудук, şu чай içtik, короче. Заказ тандап жүрдүк кечке. Өз заказ тандабай пайдырат алсаң жакшы иштейсиң. Саатына 1000ден иштесе болот да. Саатына 1000ден. Выходной күндөрү 1000ден көбүрөөк. Будный күндөрү 1000ден саатына иштесе айландырса болот.
таксидечи көңүл буруп нормально иштеш керек да. Анан көп азыр регистрациядан проблема болуп атат, реестрден проблема болуп атат. Реестр менин карындашым да реестрге чыгып калыптыр. 3 күн болду түшкөнүнөчү. Кече милиция текшерсе ушундай. Тинькофф Сберин блок кылып коюптур. Кеченен границага жибердим, бар миграциянын жаңылап, жаңыдан тапшырайын деп. Регистрациясы эле базадан жок болгон үчүн чорный реестрге чыгып калыптыр. Көп адам реестрге чыгып калды, ошол кыйын болду. Москвада реестр. Баары жакшы болуп кетет. Война бүтсө. Туугандар, акыркы заказ 643 рубльге по делам менен келдик элек. Севастопольский жака. И жака пусто эле кетеличи. 10.200 процент алса 10.000, 12